أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Meyrimdүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын исминен баштайын. Бүтүндөй бардык мактоолор жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дуа салаваттар болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, жума күнүңүздөр куттуу болсун. Алла субханаху ва таала ошо жума күнүндө аткарылган кылынган бүтүндөй бардык ибадаттарды, жакшылыктарды, хайыр ихсандарды кабыл кылган болсун иншаллах. Хаджул масакин ва сайидул айям, күндөрдүн эң улугу, эң мырзасы, ошондой эле колунда жок инсандардын дагы ажылыкка тете боло турган соопторду табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жума күнү баарыбыз үчүн берекелүү күндөрдөн болгон болсун. Жума күндө өзгөчө мусулман инсан үчүн бир эс алуу, ары жараткан Алла Тааланын ыраазылыгын табуу, ошону менен биргеликте эле Алла Тааланын бул дүйнөдө сиз менен бизге биримдик, ынтымак болсо берекетти берем деген экен. Ошондой биримдик, ынтымакты таап, биргеликте бул дүйнөдө жашоого дагы болсо дагы жакшы бир көз назар салып, ынтымагыбызды бекемдей турган биримдиктерди чыңдай турган бир күн экендиги талашсыз. Андыктан, урматтуу агайын туугандар, Алла субханаху таала аятта айткандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва таавану алал бирри ва тaqwa. Жалпы момун мусулмандарга кайрылып ушинтип айтып атат. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, силер бири-бириңерге жакшылыкта жана таквалыкта жардамчы болгула. Ва ла таавану алал исми вал удван. Бирок силер эч качан бири-бириңерге жаман күнөө иштерде, жамандыкта, бирөөгө душмандык кылууда жардамчы болбогула деп айтат. Майда сүрөсүндө. Же болбосо ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ушундай деп баяндайт экен. Ан Аби Хурайра радиллаху анху, Абу Хурайра деген сахаба болгон. Ошол улуу сахаба риваят кылып айтып берген бир хадисте пайгамбарыбыз момундай бир өзүнүн сөзүн айтат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: Инна Аллаха таала ярда лакум саласан ва якраху лакум саласан. Алла Таалам сиздер үчүн, жалпы мусулмандар үчүн 3 нерсени ыраа көрөт, ал эми 3 нерсени жек көрөт дептир. Ыраа көргөн, Алла Таалам сүйгөн, балким ошону пендесинден күткөн нерселер эмне десеңиздер, ва ярда лакум саласан фа ярда лакум ан та'будуху ва ла тушрику бихи шай'ан. Жаратканга ибадат кылгыла дептир. Жанагы шерик кошпогула. Бүгүн чындыгында биз кээде мусулманбыз деп жараткан Алла дейбиз дагы, анан шерик кошобуз. Кээде арбактардан сурайбыз. Паланча атанын арбагы колдосун дейбиз. Шерик кошуп атабыз. Кандай бир деңгээлде? Ширк деп айтат бүгүнкү күндө. Ошондой өзүбүз байкабай отуруп, балким кээде эмне Кудай Таалага ширк кылып койбой турган, кыла турган нерседен алыс болуу деп айткан экен дейт. Ва ан та'тасиму бихаблиллахи жами'a. Жана ошондой эле Алла Таалам сүйгөн, бизден күткөн нерсеси эмне десе, жараткандын жиби деп айтат. Куранда ушуп келет. Бихаблиллахи деп айтат. Жараткандын жиби дегенде түз маанинде түшүнбөңүздөр. Бул дагы мааниси жараткандын Алла Тааланын биримдигинде, ынтымагында, динди карманууда, ынтымагыбызды бузбагандыкта, жараткандын жолунда, түз жолун карманууда бирге болгула деп атат. Мына ошондой биримдикти сүйөт дейт силер үчүн дейт. Андан кийин десе, вала тафаррaqu, бөлүнбөгүлө деп атат. Мына ушул нерселерди Кудай Таалам бизден күтөт экен. Жек көргөн нерселер эмне десеңиздер, Кудай Таалам бизден жек көрөт экен, жаман көрөт экен. Бизде ошол нерселердин болушун каалабайт экен. Кандай нерсе десеңиздер, ал дагы болсо кыйла ва кала. Айтыптыр, дептир, бирөө ушундай деди деп бирөөнүн сөзүн ташый берген, же негизи жок, эч кандай бир анын чындыгы жок. Балким өзүм деле биринчи булактан уккан жокмун, элдин оозундагы эле бир сөздөрдү алып туруп, анан көрүнгөнгө жая бергендигим. Паланча жерде уктуңар, момундай дептир. Каяктан дептир? Билбейм ким дегенин, бирок ошондой деген кеби уктум. Же болбосо окудум интернеттен. Анан жайып баштайбыз ар кимге. Ал сөздүн, ошол адамга айтылган сындын төгүнү, анын негизи чынбы, чын эмеспи, ошондой болдубу, болбодубу билбейт. Ошондой кыйла ва кала деген
айтылыптыр, делилиптир. Андай экен, мындай экен сөздөн алыс болго деп атат. Жек көрөм дейт. Туура болсо дагы бир адамдын жеке бир кемчилдиги болгон болсо, мусулман инсан канча бир мусулмандын айыбын жаап жашырган болсо, Кудай Таалам дагы сиз менен биздин жаап жашыргандыгыбыз үчүн айыбыбызды, биздин кемчиликтерибизди жаап жашыргандыгы жөнүндө хадистер келет, билесиздер. Андан сырткары суал, экинчиси жек көргөн нерсеси көп суроо бере берүү. Пайдасыз суроолорду сурай берүү. Ар кимден жөн эле суроо болсун деп эле суроо берип узата берүү. Бул некен дурус эмес экен. Андан сырткары дейт үчүнчүсү Кудай Таалам берген рызкыны, Кудай Таалам менен байлык бар деп эле, капчыгымда бар деп эле, менин счетумда бар деп эле көрүнгөн жака чача берүү дептир. Жөн эле жөн жайсыз эле чача берүү дегенде максат напсы үчүн чача берүү. Жараткан үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн бейбечараларга, колунда жокторго, муктаждарга, жетим жесирлерге чачсаңыз, канчалык көп берсеңиз, ошончолук көп сооп боло тургандыгын дагы баса белгилеп кетейин. Бирок жөн эле мал бар, акча тыйыным бар деп эле кээ бирлери бийик бир нерсени куруп коет. Эмне десе, акчам бар эле, жөн турбасын деп моунда чоң бир турбаны орнотуп койдум. Эмнеге орноттуң? Максаты жок, негизи да жок. Bir жерде жөн эле бир жемеге миллиондорду каржылап коет. Жок болсо автомашина жөнөкөй деле унаа алса болот, автоунаа алса болот, жок алтын жалатылган унаа алат. Малды чачуубу? Же алтын жалатылган, же алтындан болгон унаа менен жөнөкөй унаанын айырмасы барбы? Элдер мактасын деп, сонун экен деп айтканына караганда балким алтындан жакшыдыр да, бирок ал сиз менен биздин ахиретибизди бузат. Ошондон урматтуу агайын туугандар, бүгүн мен сиздер менен жума күнүндө бир канча темаларга токтолуп, бакыттамалабыз. Ушул тапта умра сапарында болгондугуна байланыштуу бүгүн атайын келип отурам. Атайын суранды эле ошол жалпы мусулман бир туугандарыбызга дагы ошол дуа кылуу менен, жамаатыңыздарга, сиздерге да дуа кылып, ошол ыйык жерлерде атайын бир топ инсандардын башында ошо сабагын да бергенче алып жүрөт. Алла Таалам сапарларын байсалдуу кылган болсун, зыяраттарын кабыл кылган болсун иншалла. Адам баласы бир жараткан Алла Таалага кулчулук кылбаса, Аллахка ибадат кылбаса, жаратканды бир деп тааныбаса, анда моюндаба турган болсо, ибадат кылбаса, ондогон, жүздөгөн жаратуучуларды өзүнө эмне кылып алат экен, жаратуучу катарында көрүп алышы мүмкүн экен. Кээ бир инсандарыбыз ошол душар. Бирөөлөрдүн кудайы балким өзүнүн напсисинин каалоосу. Ондогон кудайлардын ичинде деп атат да, эгер бир Аллага биз баш ийбесек, бир жараткандын бар экендигин моюндабай турган болсок, анда биз тескери мааниси эмне келет? Көптөгөн кудайларды өзүбүзгө жаратуучу кылып алат дегендиги. Бирөөсү напсибиз биздин кудайыбыз болуп калышы мүмкүн экен. Эгерде биз жараткан Алла Тааланы моюндабай турган болсок, аны кабыл албай турган болсок, напсибиз эмнени кааласа ошону аткарат экенбиз. Напси жат десе жатасың, тур десе турасың, жей десе жейсиң. Напси деген ичибиздеги сиз менен бизди бүгүнкү күндө башкарып аткан, же Куранда да айтылгандай, Бисмиллахиррахманиррахим, иннан нафса лааммаратун биссу, чындыгында напси силердин ичиңиздердеги эго деп айтабыз. Мен дедир туткан нерсе бир гана жамандыкка буйрут. Карапайым калктын напсиси, карапайым калкты. Мен дагы бүт баарыбыз карапайым калкпыз. Бизди бир гана жамандыкка буйрут экен. Напсинин ар бир арзуусуна, ар бир каалоосуна кулак төшөп же болбосо ошого баш ие бербеш керек экен. Эмнеге дегенде, напси эч качан жакшылыкка буйрубайт дейт. Ал эми олуя заттардыкы, пайгамбарлардыкы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын напсилери таптакыр башка даражадагы напси. Алар балким ыйман, жүрөгүндөгү ыйманына баш ийген напси. Ошондон напсинин каалоосунун дагы албетте чеги болбогондон, ал дагы ошол напсиге кулчулук кылган болуп эсептелет экен. Куранда Бисмиллахиррахманиррахим, амиттехаза илахан хаваху. Алар өз напсилерин кудай кылып алыштыбы деп айткан Куранда. Өзүнүн напсилерин кудай кылып алыштыбы. Бирөөлөр үчүн өз напсисинин каалоолору кудай, бирок жалган кудай. Кээ бирөөлөр үчүн болсо, балким мансап, атактан, байлык алардын бир кудайы болуп калышы мүмкүн экен. Кандай десеңиз, мансабын жоготсо, атак даңкына бир доо келе турган болсо, өлүмгө тете деп, мындан көрө өлгөнүм артык деп, ошол ким ага сөз айтып, кемчилдигин жүзүн айтып койгон болсо, сиз могул жумушта турасыз, могул мансапка келдиңиз, бирок көп баратасыз, чектен чыгып баратасыз деп койгон болсо,
таптакыр туура эмес кабыл алып, ага душмандык кылып, аны жок кылганга аракет кылуу. Байлыгынын күчү менен, керек болсо мен байлык менен, акча тыйым менен бүтүндөй бар каалаган нерсемди аткарам деген пикирге ээ болуу. Бул деген нерсе ошол байлыгын, мансабын, атак даңкын Кудай кылып алды дегендик бир мааниде. Ошондон баары бир нерсе албетте жетпегенде эле бул жан дүйнөнү эч качан булар байытпайт экен. Балким байлык сиз менен биздин курсагыбызды тойгозот, кийимибизди кийдирет, үйүбүз бүтүн болот балким. Бир жерге барайын десең жеңил барасың. Бул дүйнөдөгү муктаждык, алсыз инсандын муктаждарын гана канааттандырган нерсе. Андан ашча нерсе эмес. Колдун кири деп бекер айтпайт да биздин ата бабаларыбыз. Албетте болсун, мусулман инсанда акча болбосун деп айта албайбыз. Болсун да, бирок ал сиздин жүрөгүңүздө эмес, балким калпчыгыңызда болсун. Калпчыгыңызда болсун, сиздин ыйманыңыз ушундай күчтүү болсун, тапкан акча тыйымыңызды сиз Алла Тааланын жолунда дагы жараткан Алла Тааланы ыраазы кылуу менен баштап, андан кийин карамагыңыздагы үй бүлөңүздү, жакындарыңызды ошол учурда жараткандын бул дүйнөдө сыноо катарында берген бейбечара мусулман, бейбечара жетим жесир жана муктаж инсандарды канааттандыруу менен болсо, бул мыкты болуп эсептелет экен дейт. Бир инсан жараткан Алла Таалага кулчулук кылмайын, алардын жан дүйнөсү эч качан канааттанбайт. Канааттануу бир гана жаратканды эскерген менен гана, зикир кылуу менен гана боло тургандыгын баяндап эткенбиз. Ошондон Алла Таалам Куранда айткандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Чындыгында ар бир нафсы, ар бир инсан жүрөгүндө качан рахаттанат, качан эс алат десе, жараткан Алла Тааланы эстеген учурда. Жараткан Алла Тааланы зикир деген мааниси эскерген учурда дейт. Зикир Алла Таалам бар деп гана эскерип кой эмес, балким бул зикирди аалымдарыбыз ар кандай бир эмеде бүгүнгө чейин, мындан кийин да кыяматка чейин эмне кылышат экен? Аны жашап келишет экен. Кээ бирлери жараткан Алла Таалага күнүнө 1000 жолу зикир кылмайын жатпаймын деген аалымдар болгон болсо, Кудай Тааланын сүйүктүү кулдары болгон болсо, кээ бирлери Алла Тааланы зикир кылуундагы бир инсандарга ыйман акыйкаттарын жеткирүү менен, ар бир сөзүндө Алла деген сөздөр, ар бир сүйлөмүндө Алла деген сөздөрдү кошуу менен, ошол жараткандын улуулугун даңазалоо менен жаратканга зикир кылып, эскерип өткөн инсандар бар экенин эстетип коеюн. Андыктан келиңиздер, ар бирибиз тилибизде, ар бир инсандын тилинде эмне дейт? Зикиринде эмне болгон болсо, пикиринде эмне болгон болсо, ал тилине зикир болуп чыгат дейт. Эгерде сиз менен биздин пикирибизде жараткандын улуулугу, Алла Таалага болгон ыраазылыгыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар, элибиз, журтубуз, үй бүлөбүз деген гам боло турган болсо, ичибизден гам жей турган боло турган болсок, ал тилибизге чыгат. Кайсы бир инсандын пикиринде, оюнда дайыма кантип моуну жыксам, кантип муну жамандасам, канткенде мунунун бутунан чаап түшүрсөм, канткенде мен муну жаман ишти күнөөнү кылсам, канткенде муну менен арамта акчаны таап, жеңил акчаны табуунун жолунда түшсөм деген сыяктуу ойлор боло турган болсо, анын да тилине Кудай Таалам ошону салып коет экен. Ошондон өлөрдүн астында негизи адам баласы жашоосунда кандай нерсе менен жашап өткөн болсо, жашоосунда ошол тили күрмөккө келемеге келбей калган кезде ошол нерселер тилине келип калат экен. Кудай сактасын. Бир эки инсандын мисалы айтылат дейт. Бир инсан бар экен, өмүр бою ибадат менен жумушунда кылат экен, үй бүлөсүндө мыкты ата экен, негизи ибадаткан экен. Дагы жараткандын ыраазылыгы үчүн муктаж инсандардын дагы атасы экен. Ошол инсан дайыма тилинде зикир, дайыма оюнда, пикиринде дагы канткенде жараткандын ыраазылыгын табам деген пикир менен жүргөн инсан жумушун да кылат, караңыздар. Дүйнөлүк да жумушун кылат. Ошондой жүргөн инсан өмүрүнүн акырына келип, өлүм төшөгүнө жаткан учурда тилине оңой эле ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, же ашхаду ан ла иляха иллаллах ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп күбөлүк келмесин айтып, бул дүйнө менен кош айтышат экен. Мунун да барар жери албетте бейиш. Экинчи бир адам бар экен, ал адам дагы ошол икаяда келген эме боюнча өмүр бою ошол баягы өзүн билгенден баштап, ушул дүйнө деп топтоп албетте жакшы үй бүлөсүндө багууга аракет кылган, бирок ою дагы, пикири дагы ошол курулушчу экен дагы үй куруу менен эле экен. Цемент, анан бетон, анан кирпич деп эле кечинде жатса дагы түшүндө да ошону жөөлөп, ушундай бир түшүндө да ошол нерселерди сүйлөп чыккан инсан экен. Кээ бир учурларда дамлалар, молдокелер хадистерди айтып, "Ман кала", пайгамбар айтыптыр, "Ман кала ла иляха иллаллах дахалал жанна", кимде ким ла иляха иллаллах десе, бейишке кирет экен деп. Анда эмесе деп айтса, ошо анда эмесе бул сөздү айтыш оңой эле турбайбы? Жаттап койдум. Өлөрүнүн алдында келип, жаным ожа келгенде ла иляха иллаллах деп коем.
Muhammed Rasulullah деп қоям, бүтті 5-ке кіріп тұрбаймын деп ойлаған екен. Бірақ өлім төшегінде жатқан учурда, урматтуу агайын туғандар, өлім төшегінде жатып, тили күрмөккө келбей, сөзгө келбей, келимеге келбей, жада калса суу берип турчу, суу берчи, суусадым деген нерсени айта албай калган тилге кантип анан ла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah деген келиме келсин. Келбей, тескерисинче ар нерсени сүйлөнүп, ой кирпич, семент, бетон, жана башка деп, тамына шыйпыр керек эле, тиги бул деп жүйөлөп өткөн экен дейт. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында Кудай Таалама канчалык шүгүр келтирсек аздык кылат. Канчалык шүгүр келтирсек аздык кылат. Берип атабы? Берип атат. Жоктон бар кылып берип атабы? Берип атат. Асмандан жамгырды жаадырып атабы? Жаадырып атат. Кудайга шүгүр, момундай бир мекенде жашайбыз, кар жаады караңыздар. Кышыбыз кыштай, жазыбыз жаздай, күзүбүз күздөй, жай болсо жайдай аптаптуу ысык менен болот экен. Кээ бир инсандар нааразы болот экен. Бир аз акча тыйын жетпей калса, бир аз эле ачка болуп калса, бир аз эле кыйынчылык тартып калган болсо, наалып баштайт экен. Андайлардан болбойлу. Эмнеге дегенде, жараткан Алла Тааланын дагы берери ар бир пендесине анык. Ар бир инсан төрөлгөндө ырыскысы менен төрөлөт. Кээ бирлери балдарын чектейт экен. Менин ушу балам чоңойсун, туура жакшы нерсе чоңойсун. Чоңойду. 10-дон 15ке чыгып калды. Балалуу бол, жашсың. Пайгамбарыбыз айткан, үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деген. Үйлөнүп туруп көп балалуу болгон деп атат. Көп балалуу болуудан максат балалуу болуу эле эмес, тарбиялап мыкты үммөттү чыгаруу. Тарбиялап элге сунуу деген максат кызматына. Ал эми кээ бирлери болсо, мына ошондой эле кээ бирки ошол балалуу болууну дагы төрөлүп калса бага албай калам да деп. Кур'ан-ы Керимде Алла Таалам айткан, силер өзүңөрдүн балдарыңарды бага албай калам деп коркуп өлтүрүп койбогула, бойдон алдырып койбогула, аборт кылдырып койбогула деген нерсени айтып атат. Ар бир перзент төрөлгөндө ырыскысы менен төрөлөт. Анын ырыскыны сен жаратпайсың. Ал ырыскыны Кудай Таалам берет. Ошондон бир окуяны айтып берейин. Жапжашыл бир арал бар экен. Арал дегенди билесиздер. Бүт тарабы суу менен курчалган бир жер. Жапжашыл экен. Күндө ушундай чөп чыгып турат экен, укмуш жашыл. Ошол жерде бир өгүз жашайт экен. Ал өгүз ушунчалык күндүзү кечке чөп жейт экен. Ушундай жейт экен, кечиндеси семирет экен. Анан кечинде барып жатканда бул өгүз не дейт экен? Оюнда эми эртең эмне болот десең эми? Эртең ачка калам дейми? Ушундай болуп эле эртең жебей калсам, кечке өлүп калышым мүмкүн. Мунул чөп мен үчүн жаралган болсо, ошол жеп бүтүшүм керек деп эртеси күнүгө чейин ошол ой менен жатат экен да, уйкуда бузулган, уктай албай толук, эртеменге чейин ойлонуп отуруп арыктап кетет экен. Эрте менен кайра чыгат экен, аралга чыгып, кайра эле кечке чейин чөп жейт экен. Ошентип жылдар өтүп экен дагы. Бирок жанагы өгүз бир жолда ойлонуп койбоптур да. Неде ойлонбоптур билесиздерби? Мен жеп эле атам, түгөнгөн жок го чөп. Чыгып атпайбы кайра эле. Анда мен мынчалык эле жаныбыр эле кечке эле курсагымдын багуу менен гана алектенейин. Башка нерсе менен алектенбеймби, пайдалуу нерсе менен деп бир жолу ойлонбоптур. Бул окуяда ал өгүз. Биз инсандарбыз. Окуядагы арал бул дүйнө. Бүтүндөй ырыскылар менен, жашылдыгы менен жерден чыгарып берип атат, асмандан түшүрүп атат, суудан чыгарып атат Алла Таалам ырыскыны. Каалаганыбызды жеп калдык, Кудайга шүгүр. Бир эле нам менен чайга калган жок күнүбүз. Каалаганды жеп атабыз. Колуңдан келсе, карыз алып болсо да жеп атабыз. Шүгүр деш керек. Разы болушубуз керек. Шүгүр кылмайын Алла Таалам берекет бербейт экен. Азырда бир хадис айтам, же болбосо бир аалымдардын сөзүн айтам, андан кийин эмне үчүн айтып аткандыгыбыз да түшүнүктүүрөөк болот. Ал эми жанагы өгүз, окуядагы өгүз бул биздин напсыбыз экен. Тойбойт экен. Эртең эмне болом? Эртеңки күнүм эмне болот? Иштен кетип калсам, өлбөдүбү эми? Эми ушу менен селсаяк болуп каламбы? Көчөлөп каламбы? Жумушум жок калды. Балдарымды кантип багып эмне болот эми деп кыжалат болуп олтуруп, арыктап, ооруп калган байкуш инсан. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында мыкты инсан болуу сиз менен биздин колубузда. Мыкты пенде болуу, мыкты үммөт болуу да сиз менен биздин колубузда. Сиз менен биз эгер кааласак,
Алла Тааланын разылыгы үчүн деп аракет кылып, ибадатыбыздагы ошол эле учурда бир гана ибадат кылып гана жатып алып, Аллах берет да деп, алмабыш, оозума түш деп жата берсеңиз эч ким бербейт. Албетте. Себептерди жараткан Алла Таалам. Алла Таалам себептерди жараткан. Кандай себеп десеңиз, ырыскыга жетүү үчүн ортодо бир перде кылып себеп жараткан. Иштегин, эмгектенгин, дыйканчылык кылгын, соода кылгын, башка кылгын, кесипке ээ болгон деп себептүү нерселер жараткандыктан ошол нерселердин акысын берип жашоо ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Пайгамбарыбыздын сахабалары Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп келген учурда Мединанык ансарлар, жардам берүүчү сахабалар эмне кылды? Жарым байлыгыбыздын жарымы, бүтүн байлыгыбыздын жарымы сеники болсун. Эй мухажирлер, Меккеден келгендер, бир тууганбыз биз деди. Алла разы болсун. Эки наным болсо бирөө сеники болсун деди. Эки үйүм болсо бир үйүм сеники болсун деди. Кээ бирки сахабалар ушуга чейин барды. Караңыздар, бул ушуга чейин барды. Жоомартуулук же бир туугандык дейбизби? Же болбосо курмандык чалуу дейбизби? Менин эки жубайым бар, бирөө сеники болсун, талагын берейин дагы кийин иддат бүткөндөн сен ал дегенге чейин барышты. Бирок караңыздар, бирок Меккеден көчүп келген сахабалар, ой рахмат, Алла разы болсун, бер да бардыгын мен жеп жатайын дедиби? Же эмне кылды десеңиздер, тарых китептеринде, сира китептеринде, пайгамбарыбыздын өмүр баяны китептеринде жазылып турат. Алар анткен жок, алар айтты, Алла разы болсун. Кээ бирлер айтты, Абдурахман ибн Ауфка окшогон, жана башка сахабалар окшогон улуу сахабалар айтты, рахмат, Алла разы болсун. Бизге базардын жолун көрсөт деди. Базардын жолун көрсөт, отун ташып болсо дагы пешене терибиз менен эмгектенип, өзүбүз ырыскыбызды таап, өзүбүз үйдү куруп, өзүбүз жашайлы. Силердин жардамыңарга ансыз деле чоң рахмат, кучагыңарды жайып тосуп алдыңар. Бул чоң бир жардам деди. Урматтуу агайын туугандар, биз деле бүгүнкү күндө ошол эле маселелер менен керттелип отурабыз. Кээ бир инсандарыбызга карап отурсак, Алла разы болсун, ибадат жагына эч нерсе деп айта албаймын. Ихлас жүрөгүндөгү ибадатка болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүү, ал адамдын Алла Таала менен болгон байланышы, ага эч издей албайбыз. Бирок жумушу жок олтурган болсо, бирөөнүн эсебинен жашап аткан болсо, бир гана ахирет гана деп гана бул дүйнөнү унутуп койгон болсо, балдары ачка болуп аткан болсо, үй бүлөсү ачка болуп нааразы болуп аткан болсо, мунун сурак соолу жокпу деген суроо келет экен. Албетте сурак соолу бар. Ошондон эки жакты тең алып кеткенге аракет кылуу керек деген нерсе. Бир эмеде айтат дейт, напсинин 3 түйүнү бар экен. Түймө деп айтабызбы, же түймөктөлгөн түйүм деп айтабызбы? Айтор 3 түймөктөлгөн түйүмү бар экен. Напсибиздин 3 түйүм. Бизде ошол нерсе түймөктөлүп кармап олтурат экен. Кээ бир инсандар мындай айтканда, бүгүнкү заманыбызда биз идеалдуу, мыкты, пайгамбарыбыздын сахабаларындай болгон мыкты коомду пайда кылгыбыз келеби? Менин арзум ооба келет. Кантип? Суроо келет. Кантип ошондой үммөт боло алабыз? Канткенде сахабалар сыяктуу мыкты инсандардан боло алабыз. Эми алар сахабаларды деп коюп жата беребизби? Биздин ата бабаларыбыз мыкты болгон. Биздин Тоголок молда атабыз момундай болгон, Жеңи жок атабыз момундай болгон, тарыхтагы Манас атабыз тигиндей болгон деп тарыхыбыз менен мактанып, бүгүн ал нерселердин бирөө да жок болуп өтүп кетебизби? Же бизден кийинки урпакка биз дагы биздин да балдарыбыз, биздин да неберелерибиз, биздин ушул аталыгыбыз, биздин чоң атабыз момундай инсан болгон деген жакшы бир элестерди калтырабызбы деген суроо келет экен. Келиңиздер, бүгүнкү күндүн жашоочусу, бүгүнкү күндүн аманатчысы катарында Алла Таала бизди тандаган болсо, анда мына мекен үчүн, дин үчүн, иман үчүн, урпак үчүн келе жаткан аракет кылышыбыз керек. Эмне дегенде, чыныгы момун мусулмандын 2 күнү болот дейт. Бири өзү жашап аткан бүгүнкү өзү үчүн болгон күнү болгон болсо, экинчи күнү дейт, экинчи күнү келечек муун үчүн жашай турган күнү болуш керек. Келечек муун үчүн жашай турган күнүңүздү сиз мыкты даярданып, мыкты өткөрүп бере турган абалда болуш керек экен. Харун Рашидтин учурунда бир аксакал бак тигип олтуруптур. Бак тигип, жаңы эле бакты тигип олтурса дейт, ошол жерден адамдар өтүп баратып, анан Харун Рашид дагы, падыша дагы өтүп баратып, сурайт экен дейт, аксакал, жашыңыз канчада десе 80-ге чыктым. А эмне кылып атасыз? Бак тигип атам, мөмөлүү бак тигип атам, көчөт эгип атам дептир дейт. А бул көчөтүңүз канча жылдан кийин мөмө берет десе, билбейм балам, 10 жыл, 15 жыл, балким 20 жыл деген экен дейт. Десе айткан экен дейт, ал жылга чейин, мөмө бергенге чейин сиз барсызбы, жоксузбу аксакал эми? Эмнеге мынчалык аракет кылып атасыз десе айткан экен дейт. Мен жебесем дагы могул көчөттөн, могул эменин мөмөсүнөн, дарактын,
менден кийинки муундар жейт деген экен дейт. Десе, жакшы болуп тур. Жылына канча жолу мөмөрөт десе, бир жолу деген экен дейт бул. Жакшы болуп тур анда. Абдан жакшы айттыңыз. Мен таасирлендим деп бир куржу кичинекей алтын тыйындарды чыгарып аксакалга берет экен. Аксакал ушунчалык баягы батасын берет, албетте аксакал батасын берип, андан кийин айткан экен дейт. Мен ушул келечек муун үчүн муну сени аткаратам десе, жанагы жерден дагы таасирленип, жанагы падыша дагы бир куржун алтынды берет экен кичинекей бир эмеден. Ошондо жанагы менин дептир башкалардын дарактары жылына бир жолу мөмөлөгөн болсо, менин дарагым жылына 2 жолу мөмөлөйт деген экен дейт. Ошондон урматтуу агайын туугандар, биз ошол айткандай напсындын 3 түйүмү болот. Биринчи түймө момундай кармап турат бизди. Бизде напсыбизде макталуу деген сезим бар экен. Мактап койсо бираз айтып койсо, эскерип койсо, бир жерге жардам берсең дагы эскерип койсунчу, айтып койсун дейт экен. Айтпай койсо таарынат экенбиз. Ой, ушундай айтпай койду. Мен өткөндө барып, момундай жардам бердим эле айтпай койду деп. Жада калса мечитке жардам бергендерди дагы айттырганга аракет кылган бир туугандарыбыз бар. Аны айта турган болсо, имам дамларыбыз айтсын өзү алардын улуулугунан. Бирок айтылбай калган болсо, эч качан жан дүйнөбүз оорубасын, жараткан Алла Таалам көрүп турат. Биринчи макталуу сезими, эч кандай макталбаса кадимкидей ооруп калат. Эгер ошол адамды сындап кое турган болсо, душман болот экен. Экинчиси дүйнөсүн жоготуу, колундагы бар дүйнөсүн жоготуп коюу деген бир сезим бар экен. Ошол сезим аркылуу дагы Кудай Таалам ушундай бир напсыны ушундай байлап коет экен бизде. Дүйнөбүздү жоготсок, дүйнөбүз жыгылып үстүбүзгө кулап түшкөндөй болот экен. Дүйнө жоготуу деген нерсе, эгерде автоунааң урдалып кетсе, Кудай сактасын, үйүң кичине күйүп кетсе, Кудай сактасын, чөнтөгүңдөгү телефонуң жоголуп кетсе, же болбосо акча тыйының чөнтөгүнөн түшүп калган болсо, инфаркт болуп, инсульт болуп, жыгылып өлүп кеткендер болот бүгүнкү күндө. Айнанайындар. Бул дүйнө бүгүн бар, эртең жок, эртеңки нерсе үчүн бүгүн кам көрүн кереги бар? Жок, кыжалат болбоңуздар. Бүгүн жок болсо эртең бар дегендик. Бүгүн бар болуп, жоголуп кеткен болсо эртең болсо кайра берет Кудай Таалам. Үчүнчү нерсе бар экен, урматтуу агайын туугандар, бул дагы колундагы башка бирөө инсандардын колундагы нерселерге кызыгуу деген сезим бар экен. Ошол напсыбызды мындай байлап турган, түйүмдөп турган нерселер ушулар экен. Чечиш керек бул нерселерди. Сен башканын колундагы эмне кыласың кызыгып? Неге менде жөнөкөй үйдө мен батирде жашайм, квартирада жашайм да тигиники вилла үй? Эмне үчүн менин минген унам жок маршруткада жүрөм да тигиники джипте жүрөт? Деп кызганат экен. Башканын колундагы байлыкка көз артат экен. Анан бул көз артып барып душмандыкка айланып, анан ушуга чейин барат, уурлукка чейин барат экен, Кудай сактасын. Ошонун колундагы мага да жок, тигиге да жок болсун. Анда деп туруп өртөп үргенге чейин барат экен. Бул деген нерсе сооппу, күнөөбү деген суроону коебуз. Күнөө. Анда эмне кереги бар өзүбүздүн башыбызга күнөөлөрдү үйүп? Келиңиздер, кызгануунун кереги жок. Напсыбызды эмне кылайлы? Жакшы көзөмөлдөйлү. Алла субханала таала ошол окуялардан дагы бир эмесин айтып берейин. Бул жашоодо албетте баарыбыздан 3 суроону гана сурайт. Баарыбыздан. Иманыбызды албетте бизди сурайт, ишенимибизди сурайт, кабырдагы өзүнүн сурак соолу бар. Бирок бул жашоодо мусулман инсан 3 суроого дайыма жооп бере биле тургандай деңгээлде болуш керек. Кандай десе, уламаларыбыз айткан экен, минайна жина. Кайдан келдик? Жок элек. Ата-энебиз себептүү болду, бул дүйнөгө келдик. Андан кийин экинчиси, лимада жина. Эмнеге келдик бул дүйнөгө? Жеп ичип, куунап, жыргап кетиш үчүнбү же бир максат барбы? Куранда айтылып атат, инсандар менен жиндерди мен ибадат үчүн жараттым деп атат Алла Таалам. Ибадат дегендин мааниси намаз, орозо, зекет, ажылык жана башка ата-энеге кызмат кылуу дагы ибадат бир өкүмүндө. Элиңе, журтуңа кыянатчылык кылбай, аманат алынган нерсеңдин акысын берүү дагы ибадат болуп эсептелинет. Салам берүү ибадаттын бир бөлүктөрүнөн бирөөсү. Исламдын жакшысы кайсы десе, пайгамбардын хадисинде айтат дейт, айыл ислам хайрун десе, исламдын кайсынысы жакшы десе айткан экен дейт, тут'иму та'ам ва тaqra'u салам ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Ау кама кал. Эмне десе, бирөөгө ислам кайсы десе, орозо дептир пайгамбарыбыз. Намаз окуган дептир. Исламдын эң жакшысы дептир. Исламдын эң жакшысы, бир адамдын мусулманчылыгынын эң жакшысы бирөөгө тамак жедирүү. Тамак жедирүү. Кадимкидей эле ооз тамак колуңда бар нерсени бөлүшүп жедирүү. Экинчиси салам берүү, тынчтык жайуу. Салам алейкум деп айтуу. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи деп жооп берүү тигинин дагы. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, аалымдардан 20-кылымдагы аалымдардан сураган экен дейт. Бул дүйнөнү оңдоонун
жолдору барбы? Өзү негизи кандай жолдору бар десе, айткан экен дейт, эки жол эле бар дейт. Эгерде адам баласында ушул эки түшүнүк орногондо, эки түшүнүк. Бул дүйнө оңолмок, кылмыштуулук болмок эмес, уурукескилик болмок эмес, адамдар бири-бирине душман болмок эмес. Эмнеге тынчтыкта, жакшылыкта жашамак? Кандай десе, ушул сезимди жүрөктөрүнө жайгаштырып койгондо. Эки гана түшүнүктүү дептир. Кандай десе, биринчиси сооп, экинчиси күнөө. Сооп же күнөө деген. Bir işti kılasın, bunu ne dep surayız? Soğup, anda atkaraylı. Günü. No işti kılsam ne olur? Günü. Bugün kığında ılgı batağız, bu yok bu da oşal mesele. Birinin dilini orta batağız. Birinin tarını tutağız. Birinin sög batağız. Birinin artan gıybat kılı uşakta batağız. Birinin çağımçılı batağız. Bir emez qoğumdu çağımçılı batağız. Kımda çıkında jalgan aytıp jaman uşakta batağız. Oşonun bardığının günü ekendigin bilbegendendir balkim degen sura keletken. Sözümdün akırında Peygamberimizin bir hadisini aytуу menен бүгүnkү куттуу жума күнүндөгү ушул жума баянын бүтүрмөкчүмүн, урматтуу агайын туугандар. Пайгамбарыбыз назарыңыздарды бурамын, пайгамбарыбыз бул хадисинде мусулмандардын, адам баласын назарын буруп, момундай деп айтыптыр. Ибн Адам, я Ибн Адам дептир. О адам баласы дептир. Ибн адам баласы. Илеп белгиси, эскертүү. Көңүл бургула деген маанida. عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يبغيك. Sende жетиштүү болгон, адал болгон, таза болгон нерселердин бардыгы бар. Кудайга шүгүр бар. Бирок дептир, адам баласы деп атат. Бар адам баласы кайрылат. Бирок сени жолдон чыгара турган, сени азгыра турган, күнөө болгон нерселерге талапкерсиң эмнегедир. Сенде бар жакшы нерселердин баары бар, бирок сен күнөө нерселерге талапкерсиң. Адам баласы деп экинчисин айтат. Ибн Адам La bi qalilin taqna wa la bi kathirin tashba. Sen azına da qaniyet kılbaytasın. Kolunda var az nersege qaniyet kılsan bolot ele, bирок azına da qaniyet kılbaytasın. Көбүнө да тойбойдасың. Көп берген, ашыкчасы менен бергенде да тойбойтпайсыңбы? Дагы болсо деп атасың. Жүткүнүп атасың. Адам баласынын табиятын айтып атат. Үчүнчүсү. Не дептир Ибн Адам? Иза асбахта muafan fi jasadika. O adam balası emес, adam balası. Эртең менен турганда денең бүтүн болгон болсо, сахабалар эртең менен турганда колу бетин, кулактарын, буттарын, колун кармачу экен. Кадимкидей чындап эле. Иштеп атабы жокпу, кыймылдап атабы жокпу деп. Кыймылдап аткан болсо шүгүр дечү экен. Алхамдулилlah, эртең менен таң аттырдым, Алла Таалам денемди иштетип атат. Сен эртең менен турганда денең сакпы? Колу бутуң иштебей калган жери жокпу? Сак, жакшынакайбы? Дептир. Уландысында әминен фисирбек. Ошондой эле сенин жүрөгүң аманбы? Жүрөгүң токтобой иштеп атабы? Фа'ала ва индека куту яумик. Жана бир күндүк эле азыгың барбы? Бир күндүк эле азыгың барбы? Бир күндүк азыгың эртең менен түштө кечинде, же эртең менен кечки тамагың барбы? Үйүңдө болгон болсо, фа'ала дуnya афа, андай боло турам сен эч нерседен коркпосоң боло берет. Кудайга шүгүр, алхамдулилlah деген абалыңа дайыма өзүңдөн төмөндү карай бил. Эгерде ушунчалык эле кызганычсың мен күчөп аткан болсо, дүйнөң тигиникин карап, жогору жакты карап, монун дүйнөсү ашып атат экен, неге менде жок дей берген болсоң, төмөндү кара. Сен эгерде бир колуңа арызданып аткан болсоң, ооруп атканда, же бутуң кичине ооруткан арызданып аткан болсоң, эки буту жокторду кара. Шүгүр дегин. Шүгүрдө эмнеге дегенде, шүгүр келтирүү сиз менен бизге Алла Таалам бере турган нерсени, байлыкты, рызкыны көбөйтүп берекелендирет экен. Алла Субханаху Таала бизди өзүнө ибадат кылган, өзүнүн жолунда, түз жолунда дайыма жакшы иштерди аткара билген, дайыма кечиримдүү болгон, дайыма ынтымакта болгон, дайыма Алла Таалам берген рызкысына шүгүр келтирип, каниет кылып жашап, бир гана напсим дебестен үй бүлөсүн, жакындарын, коло кошунасын, муктаждарды жараткандын ыраазылыгын таба билген, жана ошондой эле дайыма бир гана жума намазы эле эмес, 5 убакыт намазды Алла Таалам буйруган болсо, 5 убакыт намазды буйруп атат, 5 убакыт намазын толук окуган, 30 күндүк оразаны толук кармаган, Алла Таалам берген рызкысынан 40тан бири деп аткан болсо, 40тан бири эң азында зекетин, садакасын жана башкасын бере билген. Эң негизгиси Алланын ыраазылыгын табуу менен пайгамбарыбыздын мыкты үммөтү болуу жолунда болгон инсандардын катарында кылган болсун. Алла Таалам ушул жума күнүбүздү берекелүү куттуу күндөрдөн кылсын. Анткени пайгамбар айткандай, ушул жума күнүндө бир убакыт бар.
bir ушул убакытка кайсы бир момун мусулмандын дуасы дал келип кала турган болсо, ошол убакытка ал дуасы сөзсүз кабыл болот деген экен дейт. Кайсыл убакыт десе ачык айтылбаптыр. Аалымдарыбыз ар кандай божомолдогон имам минбардан имамдыкка өтө турган учурда дептир. Жок дептир, баян учурунда деген экен дейт. А же болбосо азыр минбарга чыгып аткан ортолукта аралыкта эки хутбанын ортосундагы дуада дептир. Кээ бир айтып жок, жума намазы бүтүргөндөн кийинки дуаларда дептир. Кээ бир айтып жок, асыр намазында дептир, жуманы күнүнүн. Айтып ор эмне десе дагы бир убакыт бар экен. Келиңиздер. Өзүбүз үчүн эле эгоисттик кылып деп айтайын, баягы менменсинүүчүлүк рух менен эмес, жалпылык рух менен элибизге, журтубузга, мусулман бир туугандарга, бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү адамзатка дагы дуа кылып унутпайлы. Бүгүн дүйнөдө сиз менен биздин үйүбүздө тынч болсок дагы кайсы бир жерлерде тынчып айтат. Сиз менен биздин үйүбүздө ырыскыбыз кенен болуп аткан болсо, эсиңизден чыгарбаңыз, кайсы бир жерлерде кичинекей жаш балдар жетим калды, ата-энеси да өлүп кетти, ошо бомбанын алдында калды, ачка тамак ашы жок отурган жаш балдар да бар экендигин эстен чыгарбайлы дагы. Алар үчүн да дуа кылайлы. Биздин келечегибиз жакшы болсун, кең болсун. Баарыбызга Алла Таалам ыйман берсин дейли. Амин. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. О жараткан Аллам, ушул куттуу жума күнүндөгү айтылган кептерге амал кылган инсандардын катарында ушул жердеги жалпы бир туугандарыбызды жана эң башта өзүмдүн нафсым үчүн айтып атам, кылган болсун. Алла Таалам баарыбызды өзүнө сүйүктүү кул, пайгамбарыбыз сыймыктанган үммөт катарында болууну насип кылган болсун. Алла Таалам элибизге, журтубузга бейпил жашоону, асмандан жерден келе турган ар кандай кырсык балелерден, табигый апаттардан алыс кылууну, напси шайтандын азгыруусунан алыс болууну Алла насип кылган болсун. Эң негизгиси Алла сүйгөн кул, пайгамбар сыймыктанган үммөт болууну Алла насип кылып, эки дүйнөнүн бактылуулун жалпыңыздарга, жалпыбызга Алла Таалам берген болсун. Амин. Аллаху акбар.